Бул автордун аткаруусундагы белгилүү Элмира чыгармасы. Аны обончу кырчындай 20 жашында жазган. Ырларынын төл башы дагы. Обону менен сөзү төп келген чыгармадан кийин Элмира аттуу ысым ыйгарылган кыздар көбөйгөн. Бул чыгарманы кезинде Уулумундун атактуу ырчылары аткарса, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырды азыр жаш ырчылар да ырдап жүрөт. Түбөлүк кыргыз эли барда бул кишинин керемет кайрыктары кыргыз элинин жүрөгүндө бардыгы унутулбайт. Ырдай беребиз, жашай берет кыргыз эли. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет. Анын ырларын ошол кездин жылдыздары Гүлсүн Мамашева, Зейнеп Шакеева, Гүлмайрам Момушевалар эл алдына ырдап чыгып, көркүнө чыгарган. Гүлсүн Мамашеванын айтымында Калыйбек Тагаевдин маани-маңызы жагынан бийик болгон ырлары кимди болбосун ойго салып, жан дүйнөсүн толкундатат. Жүрөгү менен бир жамандыкты да кабыл ала билген, жакшылыкты да кабыл ала билген, анан өзү такыр калп сүйлөй албаган, бир жан дүйнөсү таза, ушунчалык бир кандай деп айтсам, бир жаш баладай, жаңы наристедей болгон адам болгон. Калыйбек Тагаевдин ырлары уккулуктуу. Анын мукамдуу обондорун учурда белгилүү ырчылар да элге тартуулап келишүүдө. Обон чыгарууга куштарланган Калыйбек Тагаев бир гана обончулукту, ырчылыкты алып кетпестен актерлук кесипти да аркалаган. Нарын музыкалык драма театрында иштеп жүргөнүндө пьесаларда көптөгөн роль жараткан. Бул убакта ал Кыргыздын Чаплини деген атка конгон. Бул киши ушу көз өткөнчө музыканын үстүндө жүрдү, көз өткөнчө жаңы кайрык изденүүнүн үстүндө жүрдү. Демек биздин маданиятыбызда бул инсандын орду тарых барактарында мыкты обончу композитор катарында калат. Залкар обончу Кыргыздын музыкалык маданиятынын өнүп өсүшүн байыткан талант ээси Жумамөдүн Шералиевдин шакирти болгон. Тагаев актер, обончу, аткаруучу гана эмес, кара сөздүн чебери катары да таанылган. Обончунун ырлары жана чыгармачылыгы келечек муунга өрнөк. Аруке Амирдинова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.